Assalamu alaikum урматтуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн Ноокат чергесинде чыгарылышыбызды улантабыз. Биз бүгүн Ноокат чергесиндебиз. Тактап айтканда Караташ айыл өкмөтүнүн Чечме Сай айылында сиздерге жаккан келишимдүү бышты, кунан, кулун, өспүрүмдөр сатылып жатыптыр. Ошолор тууралуу сиздерге маалымат беребиз. Бул биринчи номердеги мына өзүңүздөр жакшылап байкап туруңуздар, назар салыңыздар экраныңыздарга. Биринчи номердеги полторашка экен, жазга кунан болот экен. Мына көрүңүздөр, сиздерге бою, породасы, дегеле ушул өспүрүмдөр тууралуу маалымат бере кетмекчибиз. Россиядан алып келинген өспүрүм экен бул. Бир жакынырактан тартып көрсөтөлү. Туяктарынан баштайлы. Бою канча чыгып калат эми? 65. 65. 1.65 тагын өсөт. Көрүп байкап турасыздар. Туяктары дагы өтө жоон экен. Мына көрүңүздөр. Өспүрүм жаккан болсо акырында байланыштын номерин дагы айтабыз. Мына ойноктоп турат экен. Минилип үйрөтүлө элек вообще? Вообще миниле элек экен. Эми мунун пулуну канча деп атасыңар, баасыны? 4.000 AQSh доллары деп баасын айтып жатышат. Келишесиздер ал жагыны. Кеми болот экен туугандар. Бою 1.65тен жогору, андай байкалып эле турса керек. Тиштерин да көрсөтө кетели. Тишини буза элекпи ошондо? Тишини буза элек экен. Бу базарга коюлган эмес, а? Базарга коюлу эле экен, эскерте кетебиз. Жаккан болсо алып каласыздар. Чыгарылышыбыздын акырында байланыштын номерин айтабыз. Артынан да тартып көрсөтүп коеюн. Бийигирактан тарталы бираз. Мунун биринчи номердеги жазга кунан болчунун азыр полторашка экен, баасын 4.000 AQSh доллары дешти. Кеми болот экен туугандар. Жаккан болсо ээси менен байланышасыздар. Биз айткан Караташ айыл өкмөтүнө келип көрсөңүздөр болот туугандар. Биринчи номердеги ат кетти. Бул экинчи номердеги бышты дагы мына чыгып келатат. Быштыга дагы жакшы назар салып байкаңыздар. Мунун породасы кандай быштынын? Чүйдөн алып келиниптир. Келишкен бышты экен. Улакка чабыла элек бирок. Эч улакка салынып көрүлө элек экен, бирок курч дейт. Өзү дагы бийик бышты экен. Ошондо жазга жаңасы болуп калабы? Жазга 4 жашар, жаңасы болуп калат экен. Көкүрөктөрүн жакындан алып көрсөтөбүз, туяктарыны. Туяктары таза. Така көрүлө экен, така кагыла эле экен. Таптаза турат. Артынан дагы көрсөтөбүз. Бою канча чыгат? 1.67. Туура бунун бою 1.67 экен туугандар. Бою 1.67 экен. Мунун баасы канча бу быштынын? 200. Быштынын баасы 200.000 сом. Кеми болобу булардын?
kemi bolot, gelişebиз дейт. Жаккан болсо келе бересиздер. Өзү жаш болсо дагы жылкыга пышып калган Улан мырзанын, кечиресиздер, Улук мырзанын колунан сатылат. Жакшы өспүрүмдөрдү, жакшы пыштыларды таптап даярдап коюптур. Жакканын алып кете бересиздер, туугандар. Урматтуу туугандар, сиздерге жакканын алыңыздар. Азыр өспүрүмдөргө кезек келип жетти. 10 баштын тегерегинде өспүрүмдөр дагы бар экен. Аларды дагы чогуу көрсөтөбүз. Пыштынын баасыны 200 000 сом кеми бар дешти туугандар. Эми кезек туугандар, мындай көпчүлүгүңүздө суранып жазып аткан кулундарга очерет келип жетти. Жашына толо элек кулундар экен. Бардыгы эле Бишкектен келгенби? Бардыгы чүйдөн алып келиниптир. Мына булардын дагы жакканын аласыздар. Өзүңүздөргө боло турган өспүрүмдөр. Эми жашына толо элек бардыгы эле. Жашына толо элек кулундар экен. Өзүңүздөргө жакканын аласыздар туугандар. Эми булардын баалары канчадан деп атасыңар эми? Баалары 80 миңден. 80 миңден жакын жери, мындай колго тиер жерлери. Ошого карап чалышат. 80 миңден кеми бар. 80 000 сомдон кеми бар экен. Арасында бирөө сатылып кеттир булардын. Мына ноктодо турганы. Эми байланышын телефон номерин да кайта кетебиз. Эгерде коңшу мамлекеттерден байланышка чыгып жатсаңыздар, алдына + 996 тересиздер. 0777 777 80 80 79. 79 номери менен байланышасыздар. Экинчи телефонун айтсак, 73 менен + 996 773 05 64 89 номери менен байланышсаңыздар болот экен. Кайсынысы жаккан болсо, бышты аласыздарбы же өспүрүм кулундардан аласыздарбы, чала бересиздер. Өзүңүздөргө жакканны, чөнтөгүңүздөргө жарашасыны алып калыңыздар. Бул сатылыптыр. Мына бирөөнү бөлүп алып чыгып кетишти. Ne satıldı mı? Satılıp kettir. 55 000 so'mga mına satılıp ketdi. Uşul ele жерден. Ana машинаға жүктөлдү уже. Мына кулундардын арасынан бирөө бар экен, Россиядан алып келинген. Данчак породадагы кулун экен. Бир жашына жетелек. 6-7 айлык кулун экен бул. Бул башка баада сатылат экен. Муну өзүнү жалгыз тартып коюп көрсөтүп коелу. Россиядан алып келиптир. Таза кандуу данчак. Мунун баасы канча? Данчактын. Бул данчактын баасы 120 000 сом экен. Көрүп турасыздар. Өзү 3 айлык кулун. 3 айлык. 3 айлык кулун экен, кечиресиздер. 3 айлык кулун экен. Мындай байкалып турса керек. Баштарыны көтөрүп башкача турат экен. Кулундардын арасында өзгөчө болуп. Эми буну ат минип жүргөн, атты түшүнгөн адамдар, өздөрү ат кармаган адамдар түшүнсө керек. Бааларыны коюп алышат.
3 aylık kulunun bağısı 120 min so'm ekan. Kemi bo'ladi ekan tuğanlar. Hazır arasında rossiyskiy birovlar uşul var dançak. Oşuncha kulun arasında bir uşul ele var ekan. Mınaka tuğanlar. Öspürümdөрдү, жалаң öspürümdөрдү гана сиздер. Мынакей урматтуу туугандар, жылкы сүйүүчүлөр, ушуну менен биз Ноокат районунун Караташ айыл өкмөтүнүн Чечме Сай айылындагы бүгүнкү чыгарылышыбызды соңуна чыгабыз. Биз айтып өткөн же экраныңыздарда көрүп турган номерлер менен байланыша бериңиздер. Айтылган баалардан кеми болот экен. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.